Alhamdulillahi Rabbil alamin, wa salatu wa salam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Орозодо айрым адамдар кылган 30 ката деген сабагыбызды баштадык. Бүгүн биринчи катада кээ бир адамдар орозо дегенде сырткы орозону эле түшүнүп алат. Ал кандай орозо десе, ушул тамак аштан, суусундуктардан жана аялыңа күндүз жыныстык катнашка жакындоодон алыс болуу, бул чыныгы орозо деп түшүнүп алгандар. Анан карап көрөйүн, Алла таалам Бакара сүрөнүн 183 аятында мындай дейт: Я юхалладина аману кутиба алейкумус сияму кама кутиба алалладина мин кабликум лааллакум таттакун. О Аллага ыйман келтиргендер, орозо силерге парс болду кадимки мурункуларга парс болгондой. Эмне үчүн? Таква болушуңар үчүн деди. Орозо кармоо бул суусундуктан, тамак аштан же күндүз аялга жакындоодон эмес экен негизи максат. Орозо негизи максат күнөөлөрдөн орозо кармоо, күнөөлөрдөн сактануу. Ошол үчүн бул жерде аятта карасаңыздар, орозо силерге парс болду, мурункулар парс болгондой, эмне үчүн десе таква болушуңар үчүн деди. Ычкында күнөөлөрдөн арылуу үчүн, тазарышыңар үчүн, Аллага жакындашыш үчүн, таква болушуңар үчүн. Айткан жок, орозо парс болду, мурункуларга парс болгондой эле силерге да парс болду. Эмне үчүн десе ачка болушуңар үчүн деген жок. Же сууга суусап чаңкышыңар үчүн деген жок. Же болбосо алсырашыңар үчүн деген жок. Же болбосо арыкташ үчүн деген жок. Же болбосо диета кармашыңар деген. Андай эмес максат. Ачка болуш, чаңкаш, алсыраш, арыкташ, же орозо кармаш парс болсо силердин ден соолуңар сак болуш үчүн деген жок. Негизи максат күнөөлөрдөн сак болуш үчүн. Ал эми бул тамак аштан тыйлуу, суусундуктан тыйлуу, күндүз аялга жакындоодон тыйлуу, бул орозонун сырткы эле көрүнүшү. Чыныгы жүрөк менен орозо бул күнөөлөрдөн алыс болуу, сак болуу. Ошол үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат: "Ман лам яда каула зур ва ла амала бихи фалайса лиллахи хаджатан яда таама ва шараба." Ким таштабаза жалган сөзүн, жалган күбөлгө өтүнү жана жаман амалдарды таштабаза, андай адамдан тамактан, суусундуктан тыйылгандан Кудай үчүн эч кереги жок ал нерсе дейт. Көрдүңүздөрбү орозо? Жөн эле тамактан, суусундуктан тыйылып болгон ал орозо эмес. Чыныгы орозо эмне десе, чыныгы орозо бул күнөөлөрдөн сак болуу орозо. Күнөөлөрдөн кармануу, сактануу, ушул орозо. Бул нерсе менен ачык болот. Орозо, сырткы орозо бар экен, анан чыныгы орозо бар экен. Жүрөк менен орозо бар. Сырткы орозо бул дене менен аткарган орозо. Мындайча айтканда, таң аткандан баштап күн батканга чейин Аллах тааламга сыйынуу максатта ушу ичиштен, жештен сактануу орозо бул дененин орозосу. Ал эми чыныгы жүрөк менен тутулган орозо бул күнөөлөрдөн сак болуу, ушул мына чыныгы орозо. Негизги орозо бул ичиштен, жештен эле эмес экен. Бирок суроо келет. Ким ушу сырткы орозону эле тутуп алган болсо, ички орозону билбесе, жүрөгү менен тутпаса, эмне ал орозосу жалганбы? Орозосу жокпу деген суроо. Алымдар айтат, андай денеси менен сырткы орозону тутуп алган адам жүрөгү менен тутпаса, мындай орозо жок деп айтылбайт. Бирок орозосу өтө алсыз орозо болот. Орозосу сообу кем орозо болот. Орозо тутту деген эле болот ба? Күнөөкөр болуп калган жок, бирок сооп топтоо жактан чыныгы орозону, жүрөгү менен тутулган орозодон алыс болот. Буга мисал намазда деле карасаңыздар. Намазда деле эмне максат? Намазда деле чыныгы намаз бар, анан сырткы намаз бар. Сырткы намаз деп ушул баягы рүкүсү аткарылат, саждада аткарылат, кыямы, кыраат окулат, бирок ою талада да. Намаздын негизи максаты эмне эле? Хушу, коркуу, худук, жалынып жалбаруу Аллах тааламга. Чын жүрөгү менен окуу. Ушул намаз. Бирок сырткы эле намазды окуп койгон болсо, баягы рүкүс саждаларын кылынат, окулат, бирок ою талада, ою бөлүнүп, намаз аткарды деп ишке ашат, бирок сооп тарабынан намаз алсыз, сообу кем орозо. Айрымдар намаздан деле хадистеринде келет го. Мисалы бирөөлөр ошо сооптон 10 сооп берилсе, мисалы 10дон 9 алат, бирөө 8 алат, бирөө 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, кээ бирлер вообще сооп албайт. Кээ бирлер такыр сооп албайт. Себеби айрымдар сырткы намазды эле аткарып коет. Ушундай сыяктуу эле орозодо да ушундай. Бул нерсе менен туугандар биринчи ката эмне дегенде, орозонун негизги максаты тамак аш, суусундук, аялга жакындоо деген бул сырткы орозо экен. Адам сыртынан денеси менен аткарган. Ооба бул орозо, бирок негизги Алла таалам каалаган орозо. Эмнеден тыйылышыбыз керек экен? Бул күнөөлөрдөн жүрөк менен тыйылуу. Ушул чыныгы орозо экен. Мына ушул айда биз Аллах таалам адал кылган нерсени тыйылганды үйрөндүк. Адал кылган нерсени. Тамак аш, суусундук, аялга жакындоо, адал болгон нерседен күндүз тыйылганды үйрөндүк. Орозо бүткөндөн кийин биз керек болсо күнөө иштерден тыйылганды үйрөнөбүз. Мына ушул нерсеге напсибизди тарбиялайбыз. Келерки орозого чейин жашообузга бул орозодон таасирленип, күнөөдөн алыс болуп,
кимдин орозосу жакшы болсо жылы жакшы болот деп. Кимдин орозосу саламат болсо келерки толук жылы да саламат болот, жакшылыкта болот деп. Орозодон негизи максат бул тамак аштан эле тыйылып коюу эмес экен. Орозодон негизги максат күнөө иштерден сак болуу. Ушул чыныгы орозо экен. Мына ушул катат айрым адамдар мындай ойлордон алыс болуп эле тамак аштан тыйылып коюп, аялына жакын тыйып коюп, оозунда келген нерсени сүйлөп, жалганын сүйлөп, ушакты сүйлөп, эч кандай өзүнө кубат албастан, таасирленбестен, үйрөнбөстөн, жакшылыкты, жамандыкты таштабастан кеткен орозо бул сырткы орозону аткарып, чыныгы орозону аткарбай калган адам. Мына ушундай нерседен биз сак болойлу. Бул катадан алыс болойлу. Ушул биринчи катабызда биз ушу менен чектелебиз. Ушуну түшүнүп алсак, альхамдулилля, башкаларга да жеткизели туугандар. Чыныгы орозону кармоого бекем бел байлайлы. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Ва саллаллаху таала хайр халкихи ва аля алихи ва асхабихи ажмаин.